Амансыздарбы, урматтуу кыргыз элим жана Ош шаарынын тургундары. Мына бүгүн биз Ош шаарына караштуу Ош Ноокат жолуна жайгашкан свалкада түшүнүктүү айтып кеткенде полигондо турабыз, мусор таштоочу жайда. Бул жерде азыр мына кечки саат 7ден башталды мына түтүндүн ылдый кетип атканын карагыла. Мына жатагасы алдыңдагы 2 метр алдыңда турган адам танылбайт. Мына көрө атасыздар. Мына түтүн. Мына эчтеке көрүнбөйт. Мына бар жогу обычный болгон бышкан түтүн. Эчтеке көрүнбөйт. Мына көрүп атасыздар. Түтүн. Азыр бизге мүмкүнчүлүк болсо түтүн ичине киргенге, ичинде күйүп аткан нерселерди тартып көргөзүүгө аракет кылабыз. Мына көрүп атасыздар түтүн. Көп түтүн. Азыр биз ушу араң эле тартабыз. Көзүбүздөн жаш агызып атат. Ошо акшыган түтүн. Яга кирип бардыгы мүмкүнчүлүк болгондуктан, өтө калың түтүн болгондуктан кирүүгө мүмкүнчүлүк болбойт. Ал жерде Кытайлар курган узундугу бир 50 метр болду, 50 метрден ашык 60-70 метрдей болгон столбо бар. Мына үч эле көрүнүп атат ошону. Көрүп атасыздар. Калганы көрүнбөйт. Мына түтүндү караңыздар. Ушул түтүндүн баардыгы аз барып, мына бул жагы Араман цемент заводуна мына көрдүңүздөр, тоо араң көрүнөт. Араман цемент заводу бuyагы Төлөкөнгөчө басат. Ушундай түтүн таң саат 6га чейин ушундай көрүнүш. Түтүн. Көп мөк түтүн. Мынакей. Бар жогуна көп мөк түтүн. Бул мусорго мындай салафан, өт, шаардын тургунда колдонулган нерселер мындай төгүлгөндүктөн буну сүрсө дагы бул кабат болуп биринин үстүнө бири түшө берет дагы, күйгөндөн кийин өчүш кыйын, өчпөйт. Ошо. Бул мусорду мындай кылып келип алышып, мына атайлап өрттөп атышат. Атайлап мындай кылып, мына көрүп атасыздар, эч кандай өткөн эмес, келип тайын ушул жерге от коюшкан. Мынакей. Түтүндө кандай жүрөсүз ака, чыдап? Мына эчтеке көрүнбөйт. Жатагасында 20 метр наракта турган машина толук көрүнбөйт. Ушундай түтүн кыктырган. Мына эчтеке бир алдыңдагы тирлей жан толук көрүнбөйт. Мынакей. Азыр биз бул түтүндүн арасына киргенибизге болгон 15 минут гана минута болду. Ошол 15 минуттан ичинде көзүбүздөн жаш агып, жакшы дем алганы мүмкүнчүлүк албай калдык. Бул түтүн менен жапалак эле таң атып уктайт. Канча ай, канча жылдан бери уктап атат. Бул мусор мындай мусор төгүлгөндүктөн муну мындай
техникалар менен сүрүшүп ушул кабат болуп эле сүрүлө бергендиктен бир күйүп алса түтөп мына салафандар күйүп тура берет, өчпөйт. Бир өтсө бул эч качан оңойчулук менен күйө бербейт. Аны мындай кылып ушул полигондун начальник полигон дегени бар экен. Ошол биз келген чакта, биз келген убакта бул жерде ошондой мүмкүнчүлүгү чектелген жакыр үй бүлөлөр келип ушул жерден нерселерди теришип тирчилик кылышат экен. Ошол келген нерселерин ошол начальник свалка, начальник полигон келип баллондой өрттөп атыптыр. Мына күйүп аткан чагы мына баардыгы күйүүдө. Өз колу менен келип ушул өрттөйт. Ол келип өзүнүн кызыкчылыгы үчүн өрттөп кетип калды, бирок жапалак эли кандай түтүн, кандай жаман абадан дем алып эртең менен кечип атат. Караңыз эле. Азыр саат болсо 7:30-8-ге жете элек. Эртең менен саат 6-га чейин сен көрүңүздөр канча саат ушул түтүндө дем алып атабыз. Мына ол жерде көп тартканга ушунчалык түтүндүн көптүгүнөн мүмкүнчүлүк болбогондуктан мындай техниканын үстүнө чыгып тартканга мажбур болдук. Көзүбүздү ачышып дем алууга дагы жакшы шарт болгон жок. Ушу жогору жакта отурган кыргыз элимдин жакшылыгына жараган, кыргыз элим, кыргыз жерим деп күйгөн патриот мырзалары, агаларыбыз болсо ушул нерсени карап берип койсо сураныч. Караңыздарчы, жапалак эч кандай көрүнбөйт. Жок бул жапалак. Жапалакка канча айыл. Арек, Уреке, Качбек, татар, Араванга чейин бүт жапалак эккен. Ушу жапалактын ичинде көрүп атасыздар, эчтеке как эчтеке жерде кандай гана жаман нерселер бар. Ошол жаман нерселер күйөт. Бул жерде жата калса облустук оорукана, областной больница жана шаардык оорукана, городской больницанын ошол операциядан даже жата калса чыккан нерселер бар, ошолор да күйөт. Мына көрүп атасыздар, мына шаардан чыккан таштандылар, мына ушул күйөт эми. Мына өйдө жактан күйүп келип атат, шамал ууланган сайын ылдый карап күйгүзүп кете берет бул мусорду. Мына көрдүңүздөр, мына түтүн эчтеке көрбөйт. Даже жата калсам алдымдагы 2 метр же 3 метр наракта турган машина